Салам достор, биз гүлдүү декоративдик өсүмдүктөр лабораториясына болгон саякатыбызды улантабыз. Андыктан экранга жакыныраак келгиле, биз баштадык. Достор, биз 3-чү бөлмөгө келдик. Бул жактан биз бир канча пальмалардын түрлөрүн көрсөк болот. Мисал келтирсек, бул көнөскана ачылганда эң биринчи болуп бул бутия пальмасы алынып келинген. Анын өсүп турганына 70 жыл болуптур. Ал эми узундугу 15 метрге жакын. Достор, бул Вашингтондон алынып келинген пальма. Карагылачы жалбырактары желдеткичке окшош, ошондой эле бул пальманын жалбырактары аябай катуу жана курч болот экен. Достор, ошондой эле бул бөлмөдөн биз бамбукту көрсөк болот. Бамбук аябай катуу жана бышык болот. Бул өсүмдүктүн мекени катары Вьетнам жана Кытай өлкөлөрү саналат. Ошондой эле бамбукту күнүмдүк тиричиликте аябай кеңири колдонушат. Мисал катары алачык жасашат, кайык, кемелерди жасашат жана ошондой эле баарыбыз билгендей, пандалар бул бамбукту сүйүп жешет, азыктанышат да ушул бамбук менен. Ал эми бул бамбук өсүмдүгүнүн жаңы өсүп келе жаткан кези. Айрым маалыматтар боюнча аны Кытай ашканасында колдонушат. Достор, силер баарыңар эле лавр жалбырагын билесиңер да, Биз күнөсканадан лавр багын жолуктура алдык. Карагылачы. Биз анын жалбырактарын кургатып, тамакка кошсок өзгөчө даам берет. Жуту дагы өзгөчө экен. Достор, биздин бүгүнкү гүлдүү декоративдик өсүмдүктөрдү өстүрүү күнөсканасына болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Тропикалык жана субтропикалык өзгөчө өсүмдүктөр менен жакындан тааныштык, пайдалуу маалыматтарды дагы алдык. Биздин кийинки кызыктуу саякаттарыбыздан көрүшкөнчө, кош кула!